бар нерсеге шүгүр кыла билүү да. Тоонун башына туруп алып, Эвересттин башына туруп алып бир аябай сонун аба жутуп аткандай сезим болот экен. Ден соолугуман аябай катуу сыналдым. Койчу, сен ушинтип калдыңбы деп мен менен кадимкидей эле сыйыңар менен келгиле, сыйыңар менен келбесиңер, ыйыңар менен келесиңер дейт го. Сага жолукка чейинки жаман эшигиң жабыла турган болсо, жолуктан кийин сага сонун жакшы эшиктер ачылат. Жаман нерседен жакшы нерсени көрө билүү бул адамдын өтө бир чоң жакшы сапаты деп ойлойм да. Анан көптөрү карантин, коронавирус деп жаман жагынан эстесе, мен өмүр бою ошол карантин болгон жылды өтө бир жакшы жыл катары эстейм да. Себеби менин жолукка келишиме ошол коронавирустун түздөн-түз байланышы бар. 8 жыл бою ушу жолукка карай жол алдым да. Бирок эмнегедир туш тарабымдан ошол эле бир туугандарым, ошол эле жакындарым, ошол эле өмүрлүк жарыма чейин дагы каршы болгон учур болгон жок. Баары адамбыз да, пенделикке кылат экенбиз, акылга салат экенбиз. Анан өзүм той алып барам, иш-чараларда көп жүрөм. Карантинге отуруп калдык. Ошондо билдик, той жок деле, эл алдына чыкпай деле Аллах баягы эгер каалай турган болсо рызкыны бере берерин билдик да. Анан эмнеси болсо дагы үйдөгү болгон көйнөктөрүмдү даярдап, жоолуктарымды даярдап, анан эртең жоолуктун эртең курман айт деген күнү кечинде эч кимге айтпай жүрүп, кечинде даярданып, намазымды окуп жаттым. Анан эртеси күнү эртең менен жоолук салынып алдым. Салынып эле көчөгө чыккым келди, бирок көчөгө эч жака чыга албайсың да, себеби карантин эч жака чыгарбайт. Болбой эле көчөгө чыктым. Мен үчүн мындай жаңылык кылгым келди. Өзүмдү элдин арасында кандай сезем, жолугум мага тоскоол болбойбу, ошону сезиш керек болду. Ары бери басып жүрдүм, анан сүрөткө түштүм дагы. Анан ушундай мен үчүн өтө кыйын болгон нерсе ата энеме, бир туугандарыма ошону айтыш болду да. Анткени апам оору экен, баягы баары алар союздун кишилери да, эски кишилер, алар үчүн оору тийиши мүмкүн болду. Себеби каршы болуп аткан адамга айрыкча ата энеге айткан сөзүн укпай бир нерсеге келип алуу баланын баягы алар үчүн ээн баштык болуп эсептелсе керек да. Анан аябай өзүмдү кооздоп сүрөткө тартып, анан атама, апама, бир туугандарыма жөнөттүм. Мени кечиргиле, биринчи кечирим сурадым. Силерди укпадым, ушул жолду тандадым деп. Анан атамдан дароо жооп келди. Аябай мактоо сөз келди. Анан бардыгынан келди. Анан апамдан бир топ кол күттүм да. Себеби апам аябай ойлонду окшойт. Анан апам кечке мага анан куттуктоо сөзүн жазды. Ошондо жүрөгүмдө бир жеңилдик пайда болду. Сыйыңар менен келгиле, сыйыңар менен келбесиңер, ыйыңар менен келесиңер дейт го. Алсыңарындай мен жолукка чейин намазымды баштап, баягы түшүнүк алып жүрдүм. Китеп окуп жүрдүм, ар качактан издеп жүрдүм. Анан ушул нерсе бизге парз экенин билген күндөн баштап, ошону түшүнгөн күндөн баштап жолукка келсем экен деп самай бердим. Эңсеп каалай бердим. Анан баары пендечилик кылдык, ана келем, мына келем болуп отуруп, анан ошол оюмду аябай 100% толуктаган нерсе бул ошол. Мен айтпадымбы, сыйым менен келбей жүрүп, анан ыйым менен келгенге туура келди. Ден соолугуман аябай катуу сыналдым. Өтө чоң сыноолор болду. 3-4 жолу жакка жатууга туура келди. Анан ошондон баштап анан бул нерсе балким сыноо чыгар, мага белги чыгар деп ойлодум дагы. Анан сөзсүз жамынышым керек деп өзүмө ошол нерсени койдум да. Мен ошол чоң сыноодон кийин келдим десем болот. Ошол боюшумдан баштап 100% бышып калыптанып жетти. Болбосо жүрө бердим 8 жыл. Мына салынам, ана салынам, салынышым керек деп коюп. Анан ошол сыноодон кийин сөз келишим керек болду. Чоң өзгөрүү болду. Болгону менин карамагымда сакталып калган адамдар, мурунку жолуга чейинки адамдарым, бир туугандарым эле болуп калды десем болот да. Себеби ага чейин аябай шатыра шатман, монтип жүргөн жанар жок болуп калды да. Ошон үчүн ошол учурдагы мен менен тамакташ, ысыклаш болуп жүргөн достордун көбү койчу, сен ушинтип калдыңбы деп мен менен кадимкидей эле жакшы бар дегенге туура келди да. Анан эми ошол учур мен үчүн оор эле болду. Анткени ошого чейин достошуп, сүйлөшүп, барлашып жүргөн дос курбуларымдын бардыгы тең менден алыстап кетти. Болгону 1-2 эле курбум калды. Бирок ошол эле учурда мен жоолуктагы өтө жакшы инсандарды таап алдым. Жоолуктагы мен менен диндеш, мен менен бир бардык нерсесин бөлүшө турган жакшы досторду таап алдым. Анан ошого каниет кылып, ошого сүйүндүм тескерисинче. Балким мен тигил жолукка чейинки жашоомдо жүрө берсем, булар менен кабар албай калмак турбаймынбы деп ойлодум. Бир жагынан ошондой болду. Экинчи четинен мага болгон мамилелер өзгөрдү. Жада калса үйдөгү уул кыздарымдын дагы мамилеси өзгөрдү. Мисалы,
менин уулум менин жолукта экенимди көрүп, мен ушундан улам билдим, жолук бул сүйлөбөгөн даават экенин түшүндүм да. Мисалы өзүнүн кийинки карындаштарын ушу бүгүнкү күнгө чейин тыйып турат да. Бир аз бир нерсе кылса, сенин апаң жолуктагы адам билесиңби? Көчөдөгүлөр эмне деп айтат? Сен сөз тийгизесиң динге деген сыяктуу сөздөрдү айтты. Мен андай айт деп үйрөтпөсөм дагы баламдын ошол кылыгынан кийин, ошол сөздөрүнөн кийин жолук болгон чыкпаган даават экенин түшүндүм. Үйдөгүлөрүмдүн мага болгон мамилеси, сый урматы да өзгөрдү. Ошондон улам айтып калам, менин жашоом жолукка чейинки анан өзүмдүн көз карашым да өзгөрдү. Себеби мен өтө шайыр, бардык жака өт бети менен кете берген, мага болот бул, мен сөз жасашым керек, ал мага туурабы, туура эмеспи, мен ушуну жасашым керек деген адам болчумун. Мен ушуну көрүшүм керек, бир кызык нерсени көрүп калсам жасашым керек деп баса калчумун да. Жолуктан кийин мага болобу ошол нерсе? Мен жолуктагы адаммын да, сырттан карагандарга динди жаман көрсөтүп койбоймунбу, жолугумду булгап койбоймунбу деген бир субординацияны кармалып калдым да. Анан бир ортодо бир нерсе туруп калды. Өзүмдү карманганды үйрөндүм. Кайсы жерде сүйлөш керек, кайсы жерде сүйлөбөш керек, кайсы жерде унчугуп коюш керек, кайсы жерде тилиңди катып коюш керек, ошону үйрөндүм. Мен тамашалап айтып калам, мен тилчимин, филологмун, тилимдин документи бар деп тамашалап калчумун. Кийин ошол документти колдонбогонго да туура келип калат экен жолукта. Себеби диндеги адам, айрыкча жолуктагы аял жада калса кээ бир чыгарган үнүнө чейин бир аз өзүн тыйып туруш керек экенге үйрөндүм. Жашоодо өтө бир чоң рахмат айтам. Мен биз адамдын баягы пендени дейинчи, пендечилик кылганда биз эмне кылып тилейбиз? Балалуу болсом экен, үйлүү болсом экен деп тилек кылабыз го. Анан ошо жер тандап тамсалабыз деп жер тандап жүргөндө аябай көп баягы жер тилкелери чыкты, бирок мындай туруп эле бир жерге туш болуп калдык. Баягы күтүүсүздөн мечиттин жанында болуп калды да. Анан үй салдык. Анан мени ошол күндөн баштап сүйүндүргөн нерсе 5 маал азанды эле кулагым угуп турат да. Анан ошол учурдан баштап эмнегедир менин ошол намаз окушум керек деген нерсе ойгоно баштады. Анан жолдошум ал учурда Казакстанга иштеп кетти эле. Анан ал кезде андай интернет деген түшүнүк жок. Анан каяктан барып окуйм, кантип үйрөнөм деп ушундай бир бушайман болуп жүрдүм. Бир жакшы аяшыбыз бар эле, Талант Рысалиев деген жакшы жигит бар. Ошол жигиттин келинчеги аяшыбыз мага бир диск берди. Ал кезде DVD дисктер аябай чоң модада болуп атканда, анан ошол жерде намаз окууну үйрөнүү деген кызыл диск экен. Мени бүгүнкүдөй эсимде. Анан үйгө алып келдим. Үйгө алып келип анан коюп, марака жазып, жаттап чыктым. Толук жаттап чыктым. Анан өзүмө минттим да, мен үчүн 5 маал оор болот го деп ойлодум. Анан эртең мененгисин багымда деле окуп турайын деп ойлодум да. Мен ошол түшүнүгүм да, мен мисалы ошол 5 маал намазды 5 түрлүү жаттайт экенмин деп ойлодум да. 5 башка сөз, анан мен ошонун баарын жаттап чыгат экенмин деп ойлодум да. Анан дискти көрүп түшүнүп алгандан кийин эле 5 маал тең эле окшош турбайбы дедим дагы, баары бир коркуу сезим болду. Анан багымда деле окуп турайынчы дедим. Жолдошум жок, Казакстанда. Анан балам кичинекей, баламды уктатып, таң атпай багымдатка турдум, азанды окудум. Анан шарты менен даратымды алып, анан баягы жаттап алган намазымды окудум. Ошол учурда мен бүгүнкү күнгө чейин аябай бир башкача элестетем, анткени чыгармачыл адамдар стресске жакыныраак болобуз да. Депрессияга жакыныраак болобуз. Бирөө катуураак сүйлөп койсо деле бук болуп эле, өзүнчө бир кыйналып эле ушундай боло беребиз. Анан ушунчалык билдим, тетиги чоң бийиктикке караганда кичинекей жай намаздын үстүнө чыгыш ушунчалык кыйын болоорун билдим. Анан чыгып алгандан кийинки өтө чоң сергектик, бийиктиктин бир тоонун башына туруп алып, Эвересттин башына туруп алып, бир аябай сонун аба жутуп аткандай сезим болот экен. Намазымды окуп алгандан кийин стахырбайын, аябай бир шундук иш кылып салгандай аябай сүйүндүм да. Анан кайра бешимдин азанын күттүм. Мен бир эле маал окуйм деп аткам, бирок ошол окуп бүтөрүм менен 5 маалга кирем деген ой дароо пайда болду. Бешимдин азанын күттүм. Окат кылбай калдым. Ошол учурда билем да, үйдө окат кылбай эле ошо азанды күтүп эле намаз окушум керек деп калдым. Анан ошондон улам анан намазга келип алгам. Себеби биринчи эртең мененки багымдатымды окугандан кийинки сезимдеримди мен азыр да, себеби башкача сезимдер да бар. Сүрөттөп бере албайм. Дуа кылууну жолук салынганга чейин мен баягы көп интернет булактарынан, китептерден дуа кылууну үйрөнүүнү аябай издеп жүрдүм да, окуп жүрдүм да. Мен ушундай дуа кылсаң ушундай. Бүгүнкү күнгө чейин деле ошондой изилдеп окуйт,
Анан Аллах менен болгон мамиле өтө бекемдейт экен. Азыр мурун мен сөзсүз түрдө бир мындай айттым го, чыгармачыл адамдар биз стресске, депрессияга жакын болобуз деп, бирөөдөн капа болуп калсам деле келип алып оратордук искусстводан сабак берем. Ораторлукта мындай бар да, эгерде бул жерде буну чыгара албай атсаң, келип алып адамдарга жеңиң келип атса, шариктерди үйлөп алып, аларга адамдын беттерин тартып алып же жаман көргөн адамдарыңды коюп алып, анан ошо шариктерди жарыш керек да, же болбосо жаздыктарга тартып алып анан ургулайсың да. Бул оратордук чеберчиликтеги о жердеги букту чыгарып салсаң, толкундо жоголот деген нерсе да. Ошол методду колдончумун мен намазга чейин, жолукка чейин колдончумун да. Анан жолуктан кийин Аллахка барып саждада аттанып бийлеп алуу мен үчүн адат болду. Анткени ошол мамилем өрчүгөндөн баштап мен ошол мен айткан стресске, депрессияга кабылбай калдым. Бардык нерсени бул болот, өтүп кетет, эртең баары бир жакшы болот деген нерсе сабырдуулук, көп нерсеге каниет кылуу адатка айланып калды. Анан жакшы шариктерге акча көрбөй калды, жаздыктар өз ордунда дегендей. Көп учурда тойдо көп жүрөм. Анан кээ бир кыргыздын энелери, эжелерим, сиңдилерим чыгып алып, баягы бийлеп, өтө бир мындай жагымсыз нерселерди көрсөткөндө бир чети ушунчалык капаланам, бирок бир чети мен да ошондой учурда болгом да, анын жашырганда эмне кереги бар? Мен жолукка чейин да мен ошондой тойлордо жүргөм. Ошону эстегенде аябай сүйүнүп кетем да. Ушунчалык кубанып кетем, мен жолуктамын деп ушундай сүйүнүп кетем. Анан жолуктагы жакшы адамдардын кылган сапаттарын көргөндө дагы жок дегенде баягы бир анекдот бар го. Бир апеңди кетип баратып эшектин бир такасын таап алып, анан буюрса эми бир 3 така анан эшек таап алсам эшекти болом деп сүйүнөт го. Анысыңарындай мен да ушундай болом, мен жолугум бар да деп сүйүнүп кетем да, жок дегенде жолугум бар да деп. Бирок жолук бул жөн эле бир шарчы эле бир мата да. Жолук деп айткан менен анын ичиндеги баштагы бир кайсы бир нерселерди жолукка салыш керек. Жолуктун сыртын эмес, биринчи баштын сыртын эмес, баштын ичин жолукка салып алыш керек деп ойлойм да. Себеби дагы да болсо көп каталарды кетиребиз, бирок көп учурда кармалып калам. Мен жолугум бар да деп кармалып калам. Ошол эле элементарды бир жака бийлеп чыгып кетким келип баратып, мен жолуктамын да деп токтоп каласың да, сүйүнөсүң да, жолукта болгон жакшы болуп калбадыбы деген сыяктуу. Ошол сыяктуу көп нерселерден кармалып калат. Мен ойлойм, дагы да болсо изденип, дагы да болсо жолуктагы адам кандай болуш керек экенин мен али үйрөнүп элек. Мен баалаган баалуулуктар бул эң биринчиден бар нерсеге шүгүр кыла билүү да. Биз адам көзү топураак эле тойсо керек. Адам көп нерсеге тойбойт. Адам эңсей берет, каалай берет, самай берет. Бирок ислам ушуга үйрөтөт экен, мунун бардыгы убактылуу. Баалуулук башка жакта. Сен бул жака эмес, үйүңдү бейишке курушуң керек. Сен бул жака эмес, байлыкты ошол жака топтошуң керек деген нерселер мен чоң баалуулук катары эсептейм да. Себеби убактылуулукка эмес, түбөлүктүүлүккө үйрөтөт. Мен дагы бир баалаган нерсе бул чындык. Анткени үйдө бизде дагы ошол мен жолукка келгенден кийинки балдарыма болгон бир башкача мамиле пайда болду. Азыр ушундай жаман иш кылып атса дагы ул кыздарым болот го, баягы үйдө ата энени тарбиялап. Чын айтыш керек, мен мурун урушуп, уруп тарбиялачумун балдарымды. Жолуктан кийин азайттым. Бар азы деле баягы кагыс үлкү бар, азы деле баягы кичине бир аз какыс кугус кылам, антпесе болбойт кыргыздын балдарычы. Бирок азайды. Болгону менин бир нерсем бар, ошол Аллах карап турат деген нерсе бар. Кенедей кызымдын да ошондой нерсеси бар. Бир жаман иш кылып койсоң, андай болбойт да, Аллах карап турат да дегенчи. Демек бул дагы баалуулук да. Себеби биз билбей көрбөй туруп Аллахты тааный алабыз да. Ошол чоң баалуулук. Билбей көрбөй туруп биз коркобуз. Анткени биз түбөлүктү ага барарыбызды билебиз да. Түбөлүктү жашоо башка жакта экенин билебиз. Ошол нерсе бир чоң баалуулук да. Убактылуу бир нерсеге алдырбайбыз. Мен ойлойм, адамдар көп өзгөрөт, байлыктын аркасынан, бийликтин аркасынан өзгөрөт. Бирок мен ушунчалык өзүмө баягы баары 10% бар чыгар, бирок 90% ишеним.
мен аябай катуу шумдук болуп кеткен күндө дагы мен бул нерсе убактылуу экенин билем да. Демек менин баалуулуктарым башка экенин билем да. Ошон үчүн өзгөрбөйм деп ойлойм. Бул дагы болсо чоң баалуулук. Эсептей берсе, санай берсе, исламдагы баалуулуктар өтө көп. Адамды адам боло турган ошол жалгыз гана ислам. Бир жылдары биз баягы Сыналгыдан Даңазалуу Доор деген сериал көрдүк го. Ошондо Хюррем айым үчүн башындагы тажысы бир укмуш нерсе болгон да. Айрыкча кызы талкалап алганда ушунчалык жини келип, ошол тажыны бир өзүнчө бир шумдук катары көргөн да. Жолук дагы мен үчүн ошондой тажы. Анткени жолук менин биринчиден мусулман экенимди, экинчиден аял экенимди, үчүнчүдөн эне, сүйүктүү жар, келин, кыскасы асыл зат аялга эмне таандык болсо ошонун баардыгын билгизип кое турган бир эле тажы. Жолук бул аты жолук болгону менен жолуулук нерсе. Жолуктун аркасынан көп нерсеге жеттим, көп нерсени түшүндүм. Демек бул жолук менин мугалимим. Жолуктун аркасынан көп сый урматка ээ болдум, көп нерсени таптым. Балким бул менин кайсы бир деңгээлде тапкыч, издегич нерсем. Үйдө атайын жолук салган мындай текчем бар, сурмам бар. Кээде ушундай кызык учур болот. Барып ошо жолуктарымды карап алып, түгөлдөп алып сүйүнөм да. Анан чогултам дегендей. Ошон үчүн жолук менин байлыгым. Кээ бир акчасын ачып алып санайт го, мисалында мен жолугун санайм. Жолук менин байлыгым. Көп нерсе мен үчүн жолук. Эң негизгиси менин жалаң жакшы жагымды көрсөтүп турган тажым. Эң негизгиси мен көп нерсени байкайм, акыретке жеткичекти, ушул кимдир бирөөгө жакшы нерсе берип жетишип калсам экен дейм. Дуамдардын арасында берген адамдардан болсом экен деп билем. Анткени бергендин сөзсүз түрдө акыретти алган болот да. Ошон үчүн жакшы нерсе бере билсем дейм. Эми ар бир мусулман, ар бир пенденин, ар бир ушул диндеги инсандын тилеген тилеги болуш керек. Ушул бейишке татыктуу бир инсан катары ушул дүйнөдөн өтсөм деп, анан ошого жараша иштерди жасасам экен дейм. Аны кылсам, муну кылсам деп баягы биз пландай беребиз, бирок Аллахтын өзүнүн планы бар го. Ошол Аллахтын бизге деген жакшы пландардын арасында мен мындай кыялдана берген нерсем бейишке кете тургандардын катарында болсом экен деп гана тилейм да. Анан ошондон улам ошого ылайыктуу иштерди жасасам дейм. Эң негизги нерсе, мен өтө жүрөгүмдө өткөн нерсе, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң бир мен каалаган нерсе бир карылар үйүн, анан бир балдар үйүн курсам деп аракет кыялданам. Бул жөн эле кыял. Бирок Аллахтын казынасында чек жок. Балким ушул кыялым ишке аша турган болсо мен үчүн чоң бакыт болор эле. Анткени ошол балдар үйүндөгү ташталып калган балдарды көрүп жүрөгүм ооруйт, анан карылар үйүндөгү ата апаларды көргөндө жүрөгүм ооруйт. Ай сайын барып алар менен баарлашып турам, сүйлөшүп турам, бирок ошолорду көргөн сайын жүрөгүм ооруй берет дагы. Бир чети ошондой үйлөрдү курсам дейм, бирок кыялымда ошондой үйлөр жок болсо экен деп кыялданам да. Эч ким баласын таштабаса, карысын таштабаса дейсиң, бирок баары бир кой аксагы менен жүз да, бизде баары бир ошондой нерсе болот экен. Демек ошолорду карай ала турган нерсе болсо экен дейм. Бешке татыктуу иштерди жасасам деп гана тилек кылам. Коркпой эле келиш керек. Күскүн жанына барып алып дегендей 5-6 жолукту алып алып. Биздин айымдардын бир калыптанып калган нерсеси бар. Алар негизи жолук баягы өзүңдүн сулуулугуңду жашыра турган нерсе да. Биз азыр тескерисинче сулуу болуп алалы деп мода менен жолук салгандар көбөйүп кетти да. Ошон үчүн жолукка келерден мурун ушул түшүнүп билип алса, аңдап түшүнүп алса деп ойлойм. Мен деле кызым азыр жолукка келейин дейт, корком. Себеби өткөн мезгили болот да. Анан ошол учурда кайра чечингиси келип, чечип салбаса экен деп корком да. Ошон үчүн жолукка келерде баардыгын аңдап түшүнүп келиш керек биринчиден. Экинчиден ушинтип айтса эле, бул аябай оор иш турбайбы, мунун баарын окуш керек турбайбы деп түшүнүк алып алгандар бар. Жок, жолукка келип алсаң анан түшүнөсүң бар. Бул экинчиси. Үчүнчүдөн биздеги калыптанып калган нерсе болду, жолукка келдиң, сен эч ким эмессиң. Анткени бизде дин саясаттан тышкары деген түшүнүк бар.
Мен өзүм башыман өткөн нерсе, анткени мен буга чейин жолукка чейин телевидениеде иштечү элем. Жолук кийип алып 2 жолу эфирге чыктым. Жолугуңду артка сал деди, бирок ошол эле химардын сыртынан артка салып 2 жолу эфирге чыктым. Анан жетекчилик чакырып, болбой, жолугуңду чеч, болбосо жумуштан кет деп айтты да. Анан жумуштан кеттим да. Демек мен үчүн телевидение түп тамыры менен жабылды. Мен иштеп жүргөн, алган билимим жабылды да. Жолуктун аркасынан жабылды. Мындай сыноолор көп болот. Ошон үчүн ушундай экен, мен жумушуман айрылып калат экенмин деп жол салынбай жүрө бербеш керек экен. Анткени Аллах бул ишти жаап койгон болсо башка эшикти ачат. Мен башка эшиктерди ача алдым. Мен башка дагы ушундай көп жакшы нерселерди таап алдым да. Демек азыр мен кайра телевидениега келдис деп барбайм. Себеби мен андан жакшы нерсени таап алдым да. Жолук бул өнүгүүнүн башаты болуш керек. Демек бул жакта башка дагы андан экесе болгон чоң бир эбегейси зор өнүгүү бар. Ошого кадам ташташ керек. Ошон үчүн жолукка жаңы келем дегендерге эчтекеден коркпоңуздар. Анткени адам өзүнүн башка бир идеясы менен сөзсүз түрдө ийгиликке жетет. Жолук бул Аллахка жага турган нерсе. Аллах сөзсүз түрдө сенин ошол тилегиңди орундатат. Демек сага жолукка чейинки жаман эшигиң жабыла турган болсо, жолуктан кийин сага сонун жакшы эшиктер ачылат.